Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин, мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Каныбек Санкараев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыш Оштон алынган маалымат менен башталат. Бул ирет тартип бузган айдоочулар аргыл шылтоолорду айтып, жоопкерчиликтен кутулуу аракеттерин көрүшүп, тартип сакчыларды убара кылууга аракеттеништи. Ош шаардык кайгыл милициясынын ишмердүүлүгүнө биздин чыгармачыл топ да көз салды. Toyota үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу Ош шаарынын Борбор аянтында уруксат берилбеген убактысында өтүп баратып токтотулган. Бирок тартип сакчылардын буйругуна баш бербей, качып кетүүнү туура көрүшкөн. Кайгылчылар муну калтырбай аркасынан түшөт. Качып бараткан Toyota унаасы светофордун кызыл түсүнө да токтобостон Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын короосуна кирип кетет. Автомашина Toyota Camry 085 16 9. Onga 9 085. Водитель да. Кайерге кетип калдыбы? Toyota'nын айдоочусу бул жака келип жүргүнчүсүн түшүрүшөт. Бирок тартип сакчылар документтериңизди бериңиз десе, унаа астына отуруп шашпай айдап кетип калат. Албетте бул айдоочу тартип сакчыларга тааныш көрүндүбү, ордунан кармаганга да аракет кылбай, аркасынан да шашпай кайра ээрчегенге өтүшөт. 085. Причина не починена. Болжол менен укук коргоо органдарында иштеген бул айдоочу бул жолкусунда таптырбай кетти. Же кайгыл милициясы шашпай чыкканга качып үлгүрдү. Ага карата баш ийбестик шеги менен издөө жарыялап эле тим болушту. Бирок иш муну менен жыйынтыкталбай, дагы бир баш ийбей качып бараткан унаанын алдынан чыктык. Регион 02. Бул автоунаа 91ге баш ийбестен качып кеткен. Кимде ким кармаса чара колдонуңуздар. Жолду жаап туруңар, жолду. El alanına sağ gitti. Yolu uzatırlar. Toktayın çeke toktayın. Toktayın. Çeke toktayın değil. Nasıl çıkarttı? Düş bırakın. Toktayın. Aldak bekle. Karat bekle. Arkadan başına ara. Aldak bekle. Arkadan başına ara.
Бул айдоочуну болсо Кайгыл милициясынын экипажы алдынан чыгып тосуп, ага да баш бербей кетип калуу аракетин көргөн айдоочуну колго түшүрүү үчүн тапанча алып чыгып жолун буушту. Бұл автоунаның өзінің мемлекеттің өрі емес. Başka автоунар. Номерін сіздеміз ба? Машинайды. Орусияда катталган унаанын тагылып жүргөн мамлекеттик номуру да башка экен. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгү да жок экен. Андыктан баш ийгиси келбеген айдоочунун унаасы айыпына токтотуучу жайына камалмай болду. Бул жака кирген соң гана анан айдоочусу унаасына тиешеси жок номурларын чыгарып, өзүнүн орусиялык номурларын тагып берди. Qaysi машина оформить ettiğin bu. Orada koyuyorsun. Жалған номер қой. 447 там ол, а? Техпаспортта 447 екен? Давай bunu. Жүрек түшіп қалды бері. Что-то қату кеттіңіз, Ағаны берке абылын қылуатқан жаныңыздағы досыңыз. Ошоны ап үйдеңер қосыңыз. О мен досым емес ал. Айдоочунун айтымында алгач аны менен катар бир унаа туруп жарышпайлыбы деп сунуштаган экен. Албетте ага азгырылган бала анан макулдугун берип тыюу салынган убакытта Оштун аянтында жарышып өтүшөт. Бирок ал жактагы тартип сакчыларга баш бербей, анан төмөн жагында бараткан экипаждын колуна түшөт. Түсімде саған құттаудың ғой мен бағында айтып. Жаныңда бұрады. Не машина? Жарыш баратқан. Subaru. Мен просто бір жөніне жарышты келек, а? Өзі ондай қату айдамайм вообще-чи. Жоқ, хорошо, қату айдабайсыз. Ал жердечи велосипед теп, булар прокатқа беріп атат. Велосипед тепкендер бұл шығып атат. Қатым аваз. Avaz, al жерде знак қойылған да. Кешкі сағат 20:00-ден ертеменгі 07:00-ге чейін жеңіл автоунаға кіруге мүмкін емес. Оны білбейді кен кешіресіздер. Мол, сіз Нақты айтқанда, қарай айдайды. жұмыс капитаны айтқанда, жас Видео балалар- тартпайлы болады сұранч. Сілерін сұранча Біз кішпейді. рейдке шықтық та. Жоқ, ну, хотя мен не малик баш беріп қачып кетсем майлы. Hem сілер ешігер тура түсініп тоқтотына келдім да. Жөн елестетіңіз, сіз айыға құту, ұлдан ұшта келіп атасыз. Ал жерде Мен сіздің қалдығын палсаңылы жоқ, көріп білем сіздер. Тартпайлы оңға сұранч, ака. Біреуін өлтіріп. Geçen ya tартпайлы оңға сұранч, сен кішпейді сұранч. Мен али атайлаған жоқ, просто нарко объем чоғын жарышайлығында бұл белгілі машина дауышты жö. Қанша бұрады ма? Объем 2-7 ошонда 5-6 бар болады. Албетте ал Subaru мындан калып калгандай. Анткени аркасында келип, мунун жолун бууп, тартип сакчыларга жардам бергендей болгон. Же бул айдоочу чыгып, аны айтып койбойт, же Subaru'нун айдоочусу унчукпайт. Албетте анан маалымат бул айдоочуга түшкөндүктөн, муну бир канча тартип бузуулары менен алып кетишет. Мен вообще өзүчө Азия така вообще катбайды ғой машинаны. Оны орус каяктан башыма келип Брат, объем какая деп эле бир белака торчан сүйлөп машинаны кой жарышабыз деди да. Анан да карасам эч ким жок экен. Кой бир айда койдум мен. Бизде ошону түшүнбөй калып турат. Subaru турган, по-моему, токтопчу. Subaru жардам берді ғой бізге. Ошону Артына қойып айтып берді ғой. Ошону айтып атпайбы? Түшүнбөй калдым мен. Subaru турбады, кара. Қара, Ошо Subaru келип мени жүр жарышабыз ошол келди да.
Анда сразу айтып кеттім. Жа токтоткондон кийин неге качып кетүү аракетин көрдүңүз анан? Жоқ, қачқанның әрекет Артка берип качайын деп аттыңыз го. Чекеге тоқта деді да мынау. Гайка чекеге тоқта деді, документі берді, документ беріп чекеге тоқтады. О, екі тишке қол қойыңыз. Бақа. О, мен деген жерге фамилияңыз жазыңыз. Сіз азыр башқа мамлекет, автоунаның мамлекет номерін қойып жүресіз. И кешкі почта жүргеніңізге мақұлсыз ба? Ошо нерсени протокол түздүм. Мақұлсыз ба? Сіздерге мақұлыңызды жазып қойыңыз анда. Мен катуу айдабайм, качпайм дегендерине да көп ишене алган жокпуз. Анткени былтыр дагы Ош шаарына келип иш алып барууда так эле ушул айдоочу бирок башка Мерседес үлгүсүндөгү унаа менен токтотулуп, бирок унаасынан чыгып кайра отуруп качып кеткен эле. Быйыл болсо алдыда аркасында булуп, тапанча алып чыгып гана токтотуу мүмкүн болгондой. Анда да бир гана тыюу салынган жерден айдаган эмес, айдоочулук көлүгү жок, мамлекеттик номурда башка болуп чыгууда. Кандай болбосун, унаасы камалып, өзүнө протокол толтурулду. Бул унааны мамлекеттик номуру жок айдап жүргөндүгү үчүн токтотушкан. Айдоочусу токтоп берди, чыгып да берди. Бирок бир аз ойлонуп туруп, анан тартип сакчыга документтерин баарын алып чыгып берди. Бирок документтери жайында болгону менен мамлекеттик номуру жок болчу. Андыктан бул айдоочунун да унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Илгиз аттуу айдоочуга бул жактан анан протокол толтурулуп, өзүнө унаасынын кантип чыгаруу тартиби түшүндүрүлүп кой берилди. Демеге толтурулду. Айдоочу автоунаасынын сол жак чырагы жанбай келген, текшерген учурда арткы мамлекеттик белгиси жок башкарып жүргөн 224/3. Aynen götür, tanıkka жоқ bu жигит. Aynen götür, болды айда. Бул унааны терезелерин караңгылатып алды деген шек менен токтотушкан. Анысы таза болуп чыгып, убактысын албай кой беришкен. Бирок кетери менен аркасында мамлекеттик номуру жок экени белгилүү болуп, кайра аркасынан түшүштү. Номер боюнча бар? Номерим бар ма? Растан алыңыз. Бұл жаңа кассетникті снимать қылған болсын, қатырлықпын. Мүмкін емес, өзге көшет бақсан все, отырып қойын, адачы қойын. Номерім ол, просто қатырлықпын, білмеймін, жаңа болып тұршы. Баланын дооматтары эске алынганы менен тартип баарына бир болуп, бул айдоочуга да тийиштүү чаралар көрүлдү. Унаасы камалып, өзүнө протокол толтурулду. Көпкө күттүрбөй анан терезелерин караңгылатып алганында чыкты. Evet, çek abi. Ömür emniyete tanık olan zaten ağızda. Ben yürü. Kapıdan nereye? 83-96. 98-96. Айдоочу эмнеге терезелерин караңгылатып алганын түшүндүрүп бере алган жок. Ага тийиштүү документтерин да албетте бере алган жок. Sen kuş desen? Ya kuş desen жигит. Özüm ile aydayın o şaka, жүрün. Aydan. Aynen. Ayaka, Gurgay'ga al bratan? Yok, bakmazsanız ayda yerin, bırakma, hiç şaka gitmedi.
Унаа камалып, айдоочуга протокол толтурулду. Ал гана эмес, унаасынын караңгылатылган терезелери да тазаланды. Tam yaptığım üstünde. Oh. Ал эми бүгүнкү ишибиздин жыйынтыгы кызык болду. Эсиңерге салсак, алгачкылардан болуп качып кеткен ак түстөгү Toyota унаасы колго түшүп берди. Кызыгы айдоочусу башка. Качкандар укук коргоо органдарында иштегени чын болуп, эртеңкисин ойлоппу же жомоктогудай кокусунанбы башка айдоочусу менен болсо да унчукпай документтерин тапшырып, баш ийбестик менен жазылган протоколго кол коюп берди. Yok. Toktaya gelirken oryentировка yapacak. Oryentировка yapacak. Namazda yok. Şunda 85. Böyle geçiriyor. Düzeki baylansın düzeki. Sen sen neyden asıp? Sen neyden asıp? Koşla uşu başla. Ya. Hangi mezonda uşu başla? Давайте кадрда бар, карап көрөлү. Doksan bir, 98. 91, 98. 91 жана 02 регион 085 не кылган эле? Ак Камри. Тоқтоға кеткен, не қайса? 085 02 регион Toyota Camry ак түстүк. 85, 02. Хорошо, хавал. Фиксация бар? Көртасқа жиги сизди фиксация атпайт. Siz айтачы. Ол жазып ма? Пран неге жазып бересиз? Сочинение жазып. Иши кылып бизди ишендирүү аракетин көрүштү. Биз дагы жазасын алгандан кийин ишенгендей болуп койдук. Кезекте жол эрежелерине арналган маалыматтык видеороликти сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр эң көйгөйлүү маселе бул жол тыгындарын азайтуу маселеси болуп атат. Жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан биз шаардын көп жерлерин изилдеп чыгып, ушу Акунбаева көчөсүнүн менен Курманжанатка көчөсүнүн кезилишине эл аралык стандарттагы жаңы жол эрежесин кирдик. Бул ыкмада ар бир айлампага келген айдоочу айлампанын кире беришинде жол бер деген белги турат. Айлампанын кире беришине кирип токтойт дагы ичиндеги жүргөн транспорт каражаттарын кой берет. Ал эми айлампанын ичиндеги жүргөн транспорт каражаттары бул негизги жол деп саналат. Бул жаңы киргизилип жаткан эреже боюнча айлампа жол. Айлампанын ичине кирген унаа негизги болуп эсептелет. Айлампага кире элек автотранспорт экинчи даражадагы унаа болуп саналат. Андан тышкары, айлампага киргенден кийин оң тарап эмес, сол тарап негизги болуп калат. Буга кошумча, айлампага кирип жатканда же чыгып жатканда жөө жүргүнчүнү өткөрүү шарт. Бул унаа айлампага кирердин алдында солго бурулам деп, сол жарыгын жандырды. Бул туура эмес. Себеби, аталган унаа кайсыл көчөдөн бурулуп кетери белгисиз бойдон калды.
Ал эми бул учурда унаа айлампага кирип жатып эч бир жарыкты иштеткен жок. Бул туура. Себеби ал айлампага кирип жатканы бардык айдоочуларга белгилүү. Эгерде айлампадан чыгам десе, алдын ала оң чырагын жандырып, айдоочуларга ушул кесилиштен чыгаарын тастыктап чыгып кетет. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда экрандагы телефон номуруна же болбосо WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Ушул жана башка чыгарылыштарды YouTube порталынан да көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.